Эркин Шамшудинович, акыбалды өзүңөр көрүп атасыздар, анализ бар да азыр. Бүт эле мына эртең баштап ундун баасы боюнча айтып атат. Аны ундун баасы эмне үчүн көтөрүлдү, сиздер жакшы билесиздер, туурабы? Билесиздер да? Же айтып берейинби? Билебиз. Урматтуу коллегалар, мен дайыма ушул боюнча айтып жүрдүм да. Кыргызстанда будайдын же ундун баасын, көлөмүн, сапатын ун тармагында иштеген өндүрүүчүлөр көзөмөлдөбөйт. Ундун баасы эмне үчүн кымбаттап кетти? Анткени ЕАЭС киргенден кийин контрабандисттер ушул базардын баарын ээлеп алган. Мен сиздерге цифра катары айтып берейин. Bir kaptı apkiriş için kontrabandı 55 сом төлөйт. Bir kaptı. ANDS'ti төлөш için bir kapka 125 сом төлөш керек. Мына 120, 80, 95 сомду алар бекитип атышат. 95 шөнтөй кетип атат. 95 сом Казакстандын жана башка өлкөлөрдүн ишкерлери кетип атат. Ошон үчүн мына бул жерде ЕАЭСтин алкагында мыйзамдап келдиңер. Мен айтат элем. Мына азыр ЧС болду, баржык болду, коронавирус болду. Бар мамлекет өзүн ойлоп калды. Биз ушун үчүн мындан баштап ата мекен өндүрүүчүлөрдү караш керекпиз. Кандай бир срок берип, кийин ошол выпадениени кантип биз восполнение кылабыз. Ошол өндүрүүчүлөр жолду көрсөтүп берет. Кантип биз кийин келечекте ошол выпаденияны ун болобу, будай болобу, май болобу, башкасы бүт азык түлүк коопсуздугу багытындагы товарлар боюнча. Ошол Эркин Шамшудинович, бул жерден сиздер терең анализ кылып, келечекте көздөй караш керек. Эгерде акыбалдар ушундай болуп калса кийин кандай кылабыз? 20 секунд. Кандай иш-чаралар жүргүзөбүз? Мына бүгүнкү күндө ошол эле контрабандисттер складтарына бекитип, ошол ундун баасы ушулар көтөрүштү. Мына сиз айттыңыз 10 тегермен иштеп атат. Амурда 65 тегермен иштечи Кыргызстанда. Мына ситуацияны карагыла. 20 миңге жакын жумуш орун жок болду. Мына ситуация. Жооп бериңиздер.